Кара Суу районундагы Папан айыл аймагынын Кызыл Тоо айылында 2004-жылы пайда болгон жер көчкү кайрадан активдешти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Жылуу процесси жүрүп, Чарайгыр сайына сүрүлүп түшкөн. Анайынан суунун нугу жабылды. Тазалоого бир экскаватор тартылган. 21 март күнү атайын техниканын жардамында аталган сай толугу менен тазаланган. Москвадагы чет элдиктерди убактылуу кармоочу жайда 117 кыргызстандык жаран кармалууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, алардын көбү миграция боюнча мыйзамдарды бузганы үчүн кармалып, депортацияны күтүп жатышат. Учурда кыргыз элчилиги ИИМдин Орусиядагы өкүлчүлүгү менен биргеликте убактылуу кармоочу жайдын жетекчилиги менен жолугуп, кыргызстандыктарды кармоо шарты жана аларды качан бошотуларын талкуулашты. Кармалгандарга укук жана консулдук маселелер боюнча кеңеш берилди. Бүгүн элдик парламент мүчөлөрүнүн соту болуп, өкүм чыгарылышы күтүлүүдө. Өткөн айдагы акыркы сот жараянында жарыш сөз бүтүп, соттолуучуларга акыркы сөз берилген. Алар коюлуп жаткан күнөөнү четке кагууда. Прокуратура элдик парламенттин мүчөлөрү Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 15, Эрнест Карыбековду 22, Дастан Сарыгуловду 12 жыл күчөтүлгөн тартипте абакка кесүүнү суранган. Эске сала кетсек, элдик парламент оппозициялык кыймылдын аты аталган өкүлдөрү бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталып, 2016 жылдын май айында камалган. 1 райондук сотунда жараян жабык өтүп келе жатат. Жогорку кеңештин депутаттары 22-23 мартта жерлерде шайлоочулары менен жолугушат. Бул тууралуу Токтом парламенттин соңку турумунда кабыл алынган. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынан маалымдашкандай, жолугушууларда жазгы айдоо иштерине даярдык, толуу аймактардагы кардын көп түшүүсүнөн жаралган түйшүктөр, жазында күтүлүүчү табигый кырсыктарды алдын алуу жана башка маселелер тууралуу сөз болот. 24 мартта парламент депутаттары фракциялардагы иштерине кайтышат. Өлкөдөгү диний билим берүүчү жайларга 10го жакын светтик предметтерди киргизүү сунушталууда. Анткени дин жаатында билим алгандардын диплому башка тармакта иштөөгө жараксыз. Мындан улам бүтүрүүчүлөрдүн 90% жумуш менен камсыз болбой жатат. Ошондуктан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан билим берүү министрлигинен лицензия алуу боюнча аракеттер жүрүүдө. Эгер колдоо тапса, сертификаттар берилип, диний окуу жайда аяктагандар башка тармактарда иштөөгө мүмкүнчүлүк жаралат. Темага Бегимай Асанова токтолот. Адатта диний окуу жайлардагы окутуу ислам динин таануу же Куран үйрөнүү сааттары менен чектелет. Аны аяктагандар болсо бир гана ушул тармакта иштеп кетүүсү керек. Анткени мамлекеттик башка жумуштарга дин боюнча билим алгандардын документтери жараксыз. Мындайча айтканда, билим берүү министрлигинен лицензия болбогондуктан мамлекеттик кызматтарга диплому жараксыз болушу мүмкүн. Бирок толугу менен диний тарапка дипломдору жарактуу булардын. Мындай көйгөйлөрдү чечүү максатында диний билим берүүчү жайларга 10го жакын светтик предметтерди киргизүү сунушталууда. Алар кыргыз тили, адабияты, тарых, философия сыяктуу сааттар. Бул үчүн мусулмандар дин башкармалыгы билим берүү министрлигине атайын сунуштама жазышкан. Ошондо ушул диний окуу жайларды бүткөн балдар мамлекеттик иштерге да кабыл алынышы мүмкүн болмок. Себеби азыр билесиздер, укук коргоо органдарына, мамлекеттик түзүмдөргө да динди жакшы билген кадрлар керек. Ошол эле диний түшүнүк менен экстремисттик же террористтик түшүнүктү айырмалай билген кадрлар керек да. Өлкөдө жалпы 100дөй диний билим берүүчү жайлар бар. Аларды аяктагандардын дээрлик 10% гана ушул тармакта ишин улантышат. Калгандары жумушсуз калууда. Буга байланыштуу диний билим берүү жайларынын айрымдары эл аралык уюмдар менен келишимдин негизинде акысыз курстарды уюштурушкан эле. Бүгүнкү күндө ага кызыккандардын саны өскөн. Кошумча билим алганыбыздан пайда гана бар дагы. Мисалы, эгерде бизге тигүүчүлүк курсу керек турган болсо, биз сабактан тышкары дагы убакыт кетирип жолго жүрбөй, ушул жерден эле үйрөнүп алып, кайра ошондон ары сабагыбызды улантып, бул бизге өтө көп пайда болот. Окуу процесси билим берүү министрлиги менен макулдашылып, сертификат алынган болсо, лицензия алынган болсо, булардын дипломун мамлекет таанымак да. Ошондо ушул диний окуу жайларды бүткөн балдар мамлекеттик иштерге да кабыл алынышы мүмкүн болмок. Эгер сунуш колдоо тапса, алгач Кыргызстан Ислам университети билим берүү министрлигинин тутумуна өтөт. Андан соң башка окуу жайлар бул системаны колдоно башташат. Эске салсак, өлкөдө 90 медресе, 1 университет, дагы 1 институт бар. Анын 50ге жакыны Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында жайгашкан. Бегимай Асанова, Азам Бузриков, Ынтымак.
Жаздын келиши менен кооптуу аймактарды аныктоо башталды. Бул үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен түзүлгөн комиссия Ош шаарынын аймактарын текшерүүдө. Анын жыйынтыгында шаардын аймагында 63 кооптуу делген аймак бар экени ачыкка чыкты. Анын 27си сел, суу ташкыны жүрүүчү жерлер. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынын калкты каттоо жана аймакты коргоо боюнча башчысы Эрнест Жусуповдун айтымында, алдыда сел, суу ташкынын алдын алуу үчүн арыктар тазаланат. Анда мекеме ишканалар, жол четиндеги турак жайлардын алдындагы арыктар тазаланат. Жаап өткөн жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн толуу райондорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Төбө Ашу, Ала Бел жана Чычкан Капчык айында кар көчкү түшүүсү мүмкүн. Ушундай кооптуу жагдай Мырзаке, Каракулжа, Алайкуу, Канышкыя, Кызыл Адыр, Красная Горка, Акташ унаа жолдорунда кар көчкү түшүү коркунучу сакталууда. Толуу жолдор тайгак болуп муз тоңот. Кар көчкү коркунучуна байланыштуу унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. Оштогу келечек балдардын чыгармачылык борборунда аймактар аралык ыр жана бий сынагы өттү. Салтка айланган сынакка Ош облусундагы 7 райондон тандалган таланттуу жеткинчектер чакырылган. Конкурс мен кыргызстандык экениме сыймыктанам деген аталышты өтүп, 60тан ашуун мектеп окуучулары катышты. Кароо сынак катышуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша 3 баскычта жүрдү. 7 жаштан 11 жашка чейин, 12ден 14 жаш жана 15 жаштан 18 жаштагылар арасында өттү. Иш-чара Балажан эстетикалык республикалык борбору тарабынан уюштурулган. Максаты жаш таланттарды өз элинин маданиятын, каада салтын кадырлап, мекенчилдикке чакыруу болуп саналат. Ал эми жеңүүчүлөр республикалык турга жолдомо алышат. Биринчи тур өткөн, областтын ичинде өздөрүнчө. Эми азыр экинчи тур болуп атат, республикага отбор болуп. Ошого азыр бүт райондордон балдар келип катышып атышат.